Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө чоң зор мааниге ээ деп эсептейм. Өзүм жамандабайт дегендей, өзүмдүн кесимди туурадан өтүп кеткениме калтырам кубанычтамын. Кыргыз элинин мыкты жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун «Келкел» аттуу тарыхый романын ойнотмокчубуз. Сын алгыбы, үн алгыбы же интернет бардыгы көз каранды байланыштан. Мен азыр радио релейлик станциялардын чыгыш башкармалыгынын алдында турам. Анткени бүгүн эл аралык байланыш кызматкерлеринин адистик күнү. Нурлан Кеңешбаев менен байланыш башкармалыгынын тарыхы, ишмердүүлүгү тууралуу баарлашып, ошондой эле каарманыбыздын портретин ачып бермекчибиз. Кеттик. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Сизди бүгүнкү байланыш кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм, байрамыңыз менен. Чоң рахмат. Сиздер? Алгач айта кетсеңиз, сиздердин телеборбор кандай кызматтарды аткарып келет, канча жылдан бери иштеп келесиздер? Биздин кызмат эл жерине, тагыраак айтканда Кыргыз Республикасына теле радио берүү жана байланыш кызматын көрсөтөт. Ошо телерадио берүү жана сиздердин байланыш кызматтары мамлекеттин өнүгүшүндө канчалык салымы, ролу бар сиздин оюңузча? Менин оюмча бул эң зор мааниге ээ. Ар бир өлкөнүн өзүнүн туусу жана герби болот эмеспи? Жана өзүнүн телевидениясы, өзүнүн биринчи телевидениясы, анан биринчи радиосу болот албетте. Ошол сыңар эле биздин Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө чоң зор мааниге ээ деп эсептейм. Бул жерде канча жылдан бери эмгектенип келесиз жана сиз иштеген жылдар аралыгында телеборбор канчалык деңгээлде өзгөрдү, кандай өзгөрүүлөр болду? Абдан жакшы суроо экен. Мен бул жерде иштегениме 24 жылдын жүзү болду. Өзгөрүүлөр жөнүндө айта баштасам, мен жаңы жумушка орношкондо деги эле Кыргызстанда ошол жылдары аналогдук теле берүү болчу. Мына азыр болсо өзүңүз көрүп жаткандай Санарипке баарыбыз өтүп, жалаң эле Санариптик теле берүү болуп калды. Станцияларда биздин телевышкаларда, орусча айтканда телевышкаларда жаңы оборудованиелер коюлуп, ушул азыр Санариптик форматта берип жатат телевидение. Учурда сиздерде кандай технологиялар бар, кандай технологиялар колдонулат? Өзүңөр билгендей азыр Санарипке өтпөдүкпү? Санарипке өтүш үчүн биздин технологиялар абдан өзгөрдү. Тагыраак айтканда, бул стандарттар, бул DVB-T2 деген стандарт менен азыр Кыргыз эли Санариптик телевидениени көрүп жатат. Жаңы муундагы оборудование, заманбап оборудование жана радио бергич жана телебергичтердин баардыгы жаңы стандарттар менен иштеп жатат. Элдер толук кандуу телевидение радио окуп жатышат. Сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча кимсиз, кайсы окуу жайды бүтүргөнсүз? Бишкек шаарындагы Дастан технологиялык университетин бүтүргөм. Жана радио теле берүү инженери адистигин алып чыккан. Өзүңүздү кандай жетекчимин деп айта аласыз? Баягы бул жакшы суроо экен. Эремгегин эл баалайт демекчи, өзүмдүн кесиптештерим жана мени таанып билгендер айтса керек, мен бул суроого айта албайт экенмин, бирок жакшы эле деп ойлойм. Албетте, ар бир адам өзүн жакшы деп эсептейт. Ушул телеборбордун техникалык директору болуп дайындалганга чейин кандай кызматтарды аткардыңыз? Буга чейин башына киргенден баштап эле жанагы телемунараларда иштедим. Андан кийин эле эксплуатация бөлүмүнүн башчысы болдум. Андан кийин мына ушул техникалык директор болуп азыр кызмат кылып жатам Кыргыз элиме. Жумушта ар кандай учурлар болуп калат эмеспи? Мисалы, финансылык жактан же болбосо чыгармачылык жактан ушундай кыйынчылык болгон учурлар болдубу? Кайсы учурларды эстеп айтып бере аласыз? Албетте, адам болгон соң кыйынчылыктар болбой койбойт. Бирок коллективде иштөө бул жакшы нерсе. Коллектив ынтымактуу болсо дагы жакшы болот. Жана экинчи үй бүлөң катары байланып калат да. Анын сыңары биздин байланышчылар абдан ынтымактуу болушат бири-бирине. Анан баягы бири-бирибизге колдон буттан алып эле андай кыйынчылыктардан чыгып кетип жүрдүк. Эми кандай экенин
белгилеп айтпай деле коеюн, обязательно болгон, өйдө төмөн болгон. Бирок Кудайга шүгүр, анын баарын жеңип, иштеп, алдын көздөй келатабыз. Азыркы учурда телеборбордо канча кызматчы бар? Азыркы учурда 100дөн ашык кызматчы эмгектенебиз. Өзүңүздүн жеке адамдык сапаттарыңыздан мындай жумушка ушундай жардамы тийген же болбосо тескеринче тоскоолдук кылган сапаттарыңыздан айтып берсеңиз. Сапаттарым кандай? Баягы өзүмдүн кол алдымдагы кесиптештеримди алга сүрөө, мотивация берүү мындай айтканда. Андан тышкары кандай гана өйдө төмөн иштер болуп калып жүрбөсүн туура түшүнүү, жардам берүү дегендей. Акыл насаатымды айтуу чактарым бар. Жаман сапаттарым деле эми жок болуш керек, билбейм эми. Өзүм жамандабайт дегендей. Сиздин ушул карьера менен кетишиңизге түрткү берген насаатчы адамдарды айтып берсеңиз. Ооба. Албетте, өзүмдүн эле атам раматылык десем туура болот. 11-классты бүткөндөн кийин эле борборго алып барып, өзү бала кезинен эле билип жүргөн, что жанагы ламповый телевизорлорду оңдоп чукулап жүргөндөрүмдү, анан ушул кесип сага туура болот деп ушул окуу жайга тапшыртканга өбөлүү болгон ушу атам болуп эсептелет. Менин оюм такыр башка болчу. Мен милиция кызматкери болсомбу деген ойдо болчумун, бирок өзүмдүн кесибимди туура тандап кеткениме абдан кубанычтамын. Ошол кесиптик милдеттериңизди мындай жеке жашооңуз менен кантип айкалыштырасыз? Ошол ортосунда баланс сакталыш керек болот да. Мисалы, үй бүлөңүзгө канчалык убакыт бөлөсүз? Жумушта көп болсо керек да сизде. Ооба, убакытты туура колдонгонду билсең, ар бир нерсеге жетишесиң. Бирок азыр тилекке каршы чындыгында убакыттын дагы берекеси жок болуп бартат. Бирок ошого карабай эртең менен 8ден 5ке чейин жумуш менен алек болуп, элдин кызматында. Андан кийин үй бүлөгө көңүл бөлөбүз, албетте. Сиздин чыгармачыл адам экениңизди да билем. Социалдык тармактардан кээде ошо ырларыңызды угуп, көрүп калган учурларым бар да. Анан ошол кайсы учурларда көбүнчө сизге эргүү келет? Эмне себептен ыр жазып калгансыз? Рахмат, жакшы суроо экен. Ооба. Ыр жазуу мага бир 40 жашымдарда келди да. Акынга негизи эргүү бул катуу капаланганда жана катуу кубанганда келип калат эргүү. Ошол ырларды болсо жашоо, турмуш, лирика аралаштырып жаза берем. Өзүңүздүн эң сүйүктүү же болбосо эң көп кайрылган темаңыз кайсы ырларыңызда? Эми жашоо, турмуш жөнүндө көп жазам да. Анан негизи эле акындарга өзүнүн ырын бөлүшүү кыйын болот да, анткени мындай жүрөгүнүн түпкүрүнөн чыгарып жазып атат, анан кийин көбү мындай катып, ушундай сактап келген учурлар болот. Анан кийин сиздин ушул TikTokко чыгып калганыңызга, ырларыңызды бөлүшө баштаганыңызга эмне түрткү болду? Эң туура суроо. Туура айтасың. Көбүнчө эле акындар ырын кызганып мындай аздектейт. Чыгарышпайт көпчү. Китеп чыгарам деп кээ бирөө даярдайт. Мен бул жаатына мындайча кайрылам да. Азыр заманба учур, китептерде эле китеп чыгарабыз, китеп чыгарсак деле болот, бирок эмне үчүн мүмкүн болбосун, эгер соц тармактар көп болуп турса, жана соц тармактарды элдер көп колдонуп жатса. Буга чейин сиз айткандай TikTokко чейин мен Facebook социалдык тармактарына ырларымды чыгарып келгем. Андан кийин Instagram азыркыга чейин эле чыгарып турам. Анан элдин заманынын талабына ылайык азыр көбүнчө өзүңөр билгендей TikTokко көп кишилер кирип көрүп жатышат. Ошол жерге кыскача өзүм окуп, жана ырларымды жанагы пост кылып чыгарып турам да. Ырларыңызды кандай кабыл алышты?
ар кандай болуп калат. Ырларымды мындай ырдын маанисине, анан жакшы чыгышына жараша болуп калат. Эми баягы сапаттуу болуп калса көп көрүү болуп, жана мындай заманбап сөз менен айтканда көп лайк алат да. Ар кандай болуп калат. Кээде ырлардын сапатынан ылдый болуп калса, көрүү аз болуп калат. Ошондой. Мындай өзүңүздүн ырларыңызга кандай баа бересиз? Мисалы отуруп алып кээде ушунча көп убакта жазасыз, анан кийин жактырбай калган учурлар болот го, ошондой болобу? Ооба, албетте болбой койбойт. Баягы кирпи баласын жумшагын, карга баласын аппагын демекчи, биз да ырларыбызды абдан өзүбүздүн балабыздай жакшы көрөбүз. Өзү чыгаргандан кийин, өзү жазгандан кийин абдан өзүгө жагат. Анан чыгарганда чын эле көп неме албай калса, самооценка деген болот. Чындыгында начар жазып коюптурмун деп өзүмдүн үстүмөн кайра иштей баштайм, анализдеп жазган ырларымды оңдоп, тууралап, анан эксперимент да катары болуп кетет кээде. Азыр мунусун да чыгарып көрөйчү, мунусунда баланар бекен, мүмкүн мен туура эмес жазып койдумбу, бир жеринен ката кетирип койдумбу деген ойдо кайра чыгарып, анан элдин мындай көрүүсүн, окуусун, баасын байкайм да. Негизи эле сүйүү ааламды башкарат деп коет эмеспи? Анан кийин сүйүү тууралуу ырларыңыздан окуп берсеңиз бизге. Албетте сүйүү тууралуу ырларыман окуп берейин. Ошол асыл жарыма жазып койдум эле. Келчи жаным деп лирика жаатында ошону окуп берейин. Келчи жаным, мен кайрадан сүйөйүн, жаш кезимдей жалындап бир күйөйүн, а сен болсо эркелегиң настанган, бир кучактап сүйсө экен деп тигейин. Келчи жаным, кабакты ач кайрадан, жаркылдагың жарык болсун айланам, сенин күлкүң шаңга бөлөйт жашоомду, жылмайып кой, сен жылмайсаң кубанам. Келчи жаным, биз бактылуу бололу, бактылуулук өзү эмне бололу, аман эсен ден соолукта жүргөнүң, бактылуулук ошол экен болгону. Келчи жаным, өткөн кезди эстейли, жолугушкан эң биринчи кездерди, тагдырыма ыраазы болуп кетемин, жолуктурган бир өзүмө сендейди деп жазып койдум эле. Бүгүн эл аралык байланыш кызматкерлеринин адистик күнү болуп жатпайбы? Майрамчы, ошо кесиптештериңизге арнап дагы ыр окуй кетпейсизби? Кесиптештериме дагы ыр бар, албетте ошолорун окуп коеюн. Байланышчыга деп аталмакчы. Баарыбызды чогултуп тааныштырган, бул кесипке баарыбызды байлаштырган связист деген кесип тура чоң тамгалуу. Дүйнө жүзү бири-бирине байланышкан. Те алысты көз ирмемде жакын кылган, көк ободо толкундары тарап турган, сын алгыбы, үн алгыбы же интернет. Бардыгы көз каранды байланышкан. Бардык кесип ардактуу ар тараптан. Бардыгы бири-бирине байланышкан. Белгилесек ар түркүн кесиптерди дагы эле көз каранды байланыштан демекчимин. Балыкчы пресс жана ошондой эле телеборбордун атынан күйөрмандарыбыз үчүн атайын белек бар. Бул белек жөнөкөй белек эмес, кыргыз элинин мыкты жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун Келкел аттуу тарыхый романын ойнотмокчубуз. Бул китептерди утуп алуу үчүн сиздер Балыкчы пресс YouTube каналына катталып, байланыш күнүнө карата өзүңүздөрдүн оригиналдуу куттуктоолоруңузду, ырларыңызды калтырсаңыз, арасынан эң мыкты 2 билдирүүнү тандап алып, ушул китептерди тапшырмакчыбыз.